Planetабыздын жаңылыктар каналына кош келиңиз. Бүгүн биз климаттын өзгөрүшү Сауд Аравиянын батышындагы чөлдүү өрөөнүндө жайгашкан бардык мусулмандардын ыйык шаарлары Мекке менен Таифке кандай таасирин тийгизгенин айтып беребиз. Таиф провинциясынын кээ бир аймактарында нөшөрлөгөн жамгыр жааган. Ал эми бул жаан ага жакында болгон жана бир нече күнгө созулган чаң толкунунун соккусун жууп салуу үчүн келди. Ишемби күнү нөшөрлөгөн жаан катуураак жана кеңири жааган жамгыр шамалдан жана чаңдуу толкундардан эскертти. Видеодо Вади менен Тал-Кияни каптап жаткан селдерди, ошондой эле Таифтин түштүк-чыгышындагы Аль-Седира жолунда папирустарды көрөбүз. Эр-Рияд аймагына жайгаштырылган ысык жана кургак аба ырайынан улам Сауд Аравияда эч качан чегирткелердин басып алуусу болгон эмес. Улуттук метеорологиялык борбор бийиктиктердин айрым жерлеринде жазан Асир Аль-Баха, Мекке жана Медина облустарынын кээ бир бийиктиктерине чейин созулуп, активдүү шамал менен коштолуп, күн күркүрөшү мүмкүн деп күтүүдө. Ала булуттуу күн күркүрөп, жаан жаап турат. Мадина, Мөндүр жана Касим аймактарында күн күркүрөгөн булуттарды жакшы көргөн шамалдан улам Дубалга жакын кум бороондорунун пайда болушу да жокко чыгарылган эмес. Айрыкча жакынкы күндөрдө дагы жамгыр жаашы күтүлөт жана бул жамгырлар Аллах кааласа Таифтин бардык аймактарына жана жакынкы губернаторлуктарга жайылышы мүмкүн. Жаш саудиялыктар өлкөнү башка өңүттө көрсөтүү мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланып, саудиялыктар жамгырдын видеолору менен бөлүштү. Бийликтер Меккеде, Мединада, Аль-Бахада, Жазанда катуу жамгыр жана күн күркүрөшү, чыгыш провинциясында Эр-Рияд жана Касимде катуу сел болушу мүмкүн. Ошондой эле Жауф, Табук жана түндүк чек араларда бир аз жамгыр жааш мүмкүн экенин эскертти. Урматтуу каналыбыздын көрүүчүлөрү, ушундай планетабызда ушундай апат, кырсыктар аябай көп болуп жатат. Барыңыздарды Аллах Таала сактасын. Видеого лайк басып, каналыбыздагы эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписываться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочону да басып коюңуздар.